Эми Ош шаарындагы бардык базарлар 1-июльдан тарта бул жаңы муниципалдык базарга көчүрүлөт. Ушул тапта базардын курулуш иштери дээрлик толук аяктап, пайдаланууга берүү алдында турат. Мында жалпы 2400 орундук болсо, анын 1400-ü бүгүнкү күндө селден жабыркаган соодагерлерге бөлүштүрүлүп берилген. Базардын курулушу менен шаар мэри Жеңишбек Докторбаев дагы таанышып, 1-июльдан тарта бардык базарларды бул жайга көчүрүү талабын койду. 3-Шайытөбөдөгү электротовар менен хоз товарды көчүрөбүз. 4-өн тең ушул жерге көчүрөбүз. Качан Кудай кааласа 1-июлга ачабыз, 1-июлга ачабыз. Шаардагы базарларды көчүрүү мөөнөтү мындан ары узартылбай, танда 1-июльдан баштап жаңыдан курулган муниципалдык базарга селден жабыркаган Борбордук базардын соодагерлери жайгашат. Ал эми ага жанаша инвесторлор тарабынан курулуп жаткан базарга шаардагы жеке менчик рыноктары көчүрүлөт. Алар Киричек, Бексултан, кийим-кечек, ошондой эле Шейит-Төбөдөгү курулуш материалдарын жана боек сатуучу базарлары. Хоз товар да бияка ачылат, и электротовар бияка ачылат, эң туура болот. Адес Асанович, так, эме боюнча сиз отдел менен бирге барып, бүгүндөн баштап мапты, эме Өмүрали Абдулович менен чогуу бирдикте Келечек базарга киргиле. Так, 2-нчи Вещевой базарга киргиле, 3-чү Шайытөбөгө баргыла, ошол жердеги Шайытөбөдөгү жанагы электротовар, хоз товарлардын баардыгын предписание берип, карап, базарга келип, базар менен таанышкыла, 1-июлдан баштап көчөсүңөр деп айткыла, макулбу? Ушул тапта жеке менчик базарлары көчүүчү жайда курулуш иштери тездик менен жүрүп жатат. Базар жалпы 3000 соода орунуна ылайыкташып, унаа токтотуучу жайы менен курулууда. Анда соода орундары инвесторлор менен келишим түзүү менен сатылат. Бул жерге келип, келишимдерин түзүп, өздөрүнүн орундуктарын тандап алып, акырындан жайгашып, аракетин көрө бериш керек да. 1-июлдан ары мэр өзү айтты, мөөнөтү узартылбайт, базарлардын баары жабылат. Алар дагы көчкөндө кандай жеке менчик укугу болсо, бул жерге да келип туруп, ошол жеке менчик укугу менен катталып сатып алышат орундуктарды. Сатып алып ушул жерде соода кылышат. Ал базарлар жабылат. Эч кимге бекер берилбейт бул жерлер. Бекер берилген орундуктар мына селден жабыркагандарга берилип бүттү. Башка мамлекет өзү камсыздай турган. Ал эми Борбордук базар көчүрүүчү 2400 соода жайы жайгашкан муниципалдык жаңы базардын курулушу дээрлик соңуна чыгып калган. Базарга кирүүчү жолдор, унаа токтотуучу жайлар асфальтталып, трансформаторлор орнотулган. Ошондой эле 80 орунду душ кабиналары менен жабдылган дааратканалардын бири бүткөрүлүүдө. Учурда базардын ички аймагын иретке келтирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ряд-рядына карап, номерацияга карап таркатып бергенбиз. Бар жогу алган, жайгашкан. Ошол бүт эле почти 90% эмесин бүтүрдү уже, шторкаларынчы. Иштерин жасап эме кылышып атат. Ошол бир 10% калды да, шторкаларын. Ошолорун кылып бүтсө эле келип соодаларын кыла беришет. Стройканын калдыктарын кылышып атат. Ошолордун чаң эмелерден тазалап алсак, парковка, алды арка парковкалар, жамбаштарга бүт разметкалары чийилет. Общий азыр наркы 10 гектардын эмеси менен 1,5 миң орундук машинага парковка түзүлүп атат. Белге кетсек, жаңы муниципалдык базар Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү Мегаполис соода борборунун маңдайына курулган. Алмагүлерке Багызы, Тимурлан Эрнес уулу, Ош ТВ.